Быстро! Туда! Все уходите в ту сторону! Кыргызстандык Ислам Халилов Крокус Сити Холлдун концерттик залынын гардеробунда иштечү. Куралдуу кол салуу болгон учурда ал 100дөн ашуун адамды коопсуз жайга алып чыккан. 24 мартта президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков 15 жаштагы Ислам Халилов менен сүйлөшкөн видеосун жарыялады. Баланын атасынын аты Бактияр, Сузак районунан, ал эми апасы Айпери өзгөндөн болушарын айтышкан. Ошондой эле Исламбек ошол күнү 100дөн ашуун адамды кантип коопсуз жайга алып чыкканын айтып берген. Айта кетсек, 22 мартта Крокус Сити Холл концерттик залында куралдуу кол салуу болгон. Анда пикник тобунун концертинин алдында белгисиз бирөөлөр автоматтан ок чыгарышкан. Соңку маалыматтар боюнча каза болгондордун да жабыркагандардын да саны 100дөн ашкан. Терактыга түздөн түз катышы бар делген 10дон ашык адам кармалды. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ислам кандай? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшыбы, сени бүт элдер көрүп атат, элдин баары сен баатырдыгыңа суктанып атышат, 100дөн ашык кишини сактап калды деп. Ассаламу алейкум, рахмат. Алейкум салам. Сиз атасы болосуз да? Ооба, атым Бактияр. Кубанычтамын, уктук сиздер жөнүндө. Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может там эскалатор сломался или там, может, пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Изначально кичине коркутам, там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранату кинут. Но я успел открыть дверь, и все, мы выбежали в экспо. Жалалаттан Сузак тургуну, Сузак айылынын тургунубуз. Жакшы. Мен Өзгөндөн. Биринчи көргөндө аябай коркуп ыйладым мен, ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү, дени сак келгенине аябай кучактап, Аллахка ыраазы болуп, бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип, кайра балам да өзү калтырап, титиреп, мындай шоковый состоянияда болчу. Кайра балама өзүм бошонбостон, наоборот, күч дем берейин деп, андан кийин молодец деп, анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктанабыз, конечно. Ошондой эле Исламга Спартак футбол командасы атайын белектерди берип, ыраазычылык билдиришкен. Мындан сырткары көптөгөн белгилүү адамдар баатырыбызга алкыштарын айтышууда. 15 жаштагы баатырды орусиялык ырчы блогер Алишер 1 миллион рубль акча менен сүйүндүргөн. Он 15-летний парень, который помогал людей выводить, мы ему лям сегодня скинули. Сори, что я без твоего разрешения покажу, но это и так все в инете уже знают эту новость, поэтому просто героев должны в лицо знать. Я очень благодарен Моргенштерну, я искренне просто очень рад, с помощью него у меня хоть как-то облегчится жизнь. Я очень рад, что существуют такие люди, как Алишер. Честно, у меня просто нет слов, я просто плакать хочу. Плачь, бро, плачь, нормальная тема. Россиянын мусулмандар дин башкармалыгынын төрагасы муфти Равил Гайнутдин Крокус Сити Холлдун имаратынан 100дөн ашуун адамды куткарып калган кыргызстандык 15 жаштагы Ислам Халиловду сыйлыкка көрсөттү. Бул тууралуу РИА Новости жазган. Муфти Равил Гайнутдин ата бала Халиловдорго жеке чакыруусун жөнөттү. Ыйык орозо айынын жума күнүндө Собор мечитинде 15 жаштагы Ислам чыныгы эрдиги жана элди сактап калгандыгы үчүн Россиянын мусулмандарынын эмгек медалы менен сыйланат деп айтылат маалыматта.